Эми ден соолук продукциялары жана кымбат товарлардын аларманы аз. Бул аксиома болуп калды, бул уже далил болуп калды. Анткени дегенде мен көп жылдан бери бизнесте иштеп жүрүп көрүп атам. Мисалы үчүн МВ Американ компаниясынын Кыргызстанда аларманы аз, жада калса официалдуу өкүлчүлүгү дагы азыр ачылды элек. Казакстанда 15 жыл иштегенде аранга ачылды өкүлчүлүгү. Эмнеге дегенде кымбат товарлардын аларманы аз. Ал эми Фабелиттики 2 жыл же 3 жыл иштегенде эле официалдуу өкүлчүлүгү ачылган. Арифлеймдики дагы бир нече жыл иштеп эле ачылган, көп жыл болду иштегенде. Бирок МВдин ачылуусу өтө кымбат болду. Эмнеге дегенде анын продукциясы Америкада чыккан үчүн кымбат. Дал ошондой эле Кореяндагы Атомин да продукциясы кымбат болуп турат. Мунун аларманы аз. Мисалы үчүн менин тааныштарымдын көпчүлүгү МВде иштеп жүрдү, азыр МВден чыгып кетишти. Эмнеге? Жана бизге келип, чынын эле айтышты, чындап эле Фабеликтин товары тез өтүп турат экен, МВдики канча өтпөйт экен. Адамдар көңүл үчүн бир эки алат экен, мотивациянын күчү менен алат экен, андан кийин кайра эле силердин продукцияңарга окшогон продукцияларга өтүп кетет экен. Эмнеге дегенде адамдар, мен дайыма айтып келем, буга чейин да айтып келгем, дайыма айтып келем, адамдар ар бир компанияга чөнтөгү менен добуш берет. Чөнтөгүнө ылайык болсо алат, чөнтөгүнө ылайык болбосо ал бир жолу, эки жолу алышы мүмкүн, бирок ай сайын бат-бат, улам бүткөн сайын алып отурбайт. Муну сей бизнесте далилдеди. Сей бизнес учурда да мен буга чейин сей бизнес жаңы чыкканда эле айткам. Прогноз мен көпчүлүк тармактык маркетингде иштеген специалисттер менен көп талашабыз, көп спорт этебиз, бирок 90% учурда мен утам. Эмнеге дегенде мен жөндөн жөн айтпайм. Мен базарды карап иш кылам. Ал эми алар базарды карап иш кылбайт. Алар бирөө мотивация берсе, бирөө кызыктырып койсо, урары деп эричип кете берет. Алар эрчиме болуп калышкан. Бар эмес, бирок көпчүлүгү ошондой. Алар өзү ушул билимди албагандыктан мен аналитика боюнча, прогноз боюнча илимди окугам. Алар окуган эмес. Алар бизнес план, мисалы үчүн күчтүү бизнесмендер алар бизнести кайсы базарга кайсы бизнести алып келсе, божомол түрүндө билет. Божомол түрүндө сезет. Ошон үчүн алар ийгиликтүү. Ал эми ийгиликке жете албагандардын көбү ошол туура эмес бизнестерди алып келип банкрот болушат, Анткени анын илими бар. Ошол илимин мен окуп койгондуктан мен 90% учурда утуп чыгам. Сей бизнесте дагы мен бир убакта айткам, проблемалар болот. Анткени дегенде, бир убакта адамдар мына биринчиден товары 2 эсе 3 эсе кымбат экен, сапаты ошого жараша эмес экен. Ошого жараша болгон учурда деле анын аларманы ким? Бай адамдар. Бирок силер бул продукцияны кимге сунуш кыласыңар? Жөнөкөй адамдарга. Жөнөкөй адамдар эмне максатта алат? Бизнес үчүн гана деп алат. Атомиде да ошол көрүнүш болуп баштаса эле азыр бизнес үчүн деп алышы мүмкүн. Бизнес үчүн деген адам ай сайын албайт аны. Бизнестен акча түшкүчө ала бербейт. Бир жолу алат, ошол бойдон бүттү. Бирок бизнесте баары тең ийгиликке жете бербейт. Ошол жеткиче эмне болот? Алармандар ошол эле 100 000 адам болсо дагы сизде соода аз болуп турат. Эмнеге дегенде адамдар бүткөндө, ошол продукциясы бүткөндө башка жактан алат. Сей бизнесте дагы көпчүлүк адамдар ошого алып келди, ошого келишти. Жана көптөгөн адамдар наразы болуп, эртең разборкалар болот силерге. Силерге адамдар келип, мен акчамды кайтарып бер, мен товарыңарды алгыла деген көп болот. Жада калса мына жакында көрдүңүздөр окшойт. Мына ошол жерде ырчылардын, куудулдардын бири иштеп жүрөт, билесиздер, сей бизнесте жакында ошонун үстүнөн розыгрыш болду, Ошол розыгрышта деле ошону коюшту. Бул жөн чыккан иш эмес. Көптөгөн наразылыктар ошол компанияда болду. Ошол себептен аты өзгөрдү азыр, Албетте бул биздин сөзүбүз, бул жерде сей бизнес эмес. Мен сизге менин сөздөрүм жөн айтылбайт дайым. Мен далилдин негизинде айтам деп атам, ошол максатта айтып атам. Демек, ден соолук продукциялар жана кымбат товарлардын аларманы аз деп дайым сей бизнес чыкканда да айткам, МВге да айткам, көпчүлүк компанияларга айткам, ЛРга да айткам, ЛРдин азырга чейин официалдуу өкүлчүлүгү жок. Иштегенине 5 жылдан өттү. Эмнеге? Соодасы аз, Кыргызстанда аларманы аз. Ошол себептен өкүлчүлүк ачыла элек. Ден соолук продукцияларындагы товарларынын аларманы аз. Эмнеге дегенде, мына буга дагы далил, дагы бир Кытайдын компанияларынын бири Т тамгасына кеткен. Мен аны дагы айтсам жамандайт экен, бардыгын жамандайт экен деген ой келиши мүмкүн сизге. Мен болгон мисал катары гана айтып кетейин. Мисалы үчүн дүйнөдө топ 100 MLM компания деген рейтинг бар. Жылда компаниялар өзүнүн соодасын налоговыйга да көрсөтүшөт, декларация толтурушат, жана ошол ассоциацияга дагы ассоциация прямых продаж деген бар, дүйнөлүк уюм, ошол тармактык маркетинг компанияларынын уюму, бул официалдуу уюм, ошол уюм жылда рейтинг чыгарып турат компаниялардын соодасына жараша. Себеби дегенде негизги рейтинг бул не? Бизнесте соода. Ошол себептен ошол тизмеде, мисалы үчүн ошол Тыйга кеткен компания көп жыл болду иштегени, Фабеликтин өмүрү 22-23 жыл болгон болсо иштегени азыркы учурда, Тяньшинде иштегенине 22-23 жыл. Экөөнүн өмүрүндө 1 жаш айырмасы бар, 1 жыл айырма бар да. Же Фабелик, же ошол Тыйга кеткен компания жашыраак 1 жылга. Бирок экөөсү почти бирдей эле. Эми ошол компания азыркы учурда ошол тизмеде 98-орунда жүрөт. Ал эми Фабелик быйыл мына 2019-жылы 25-орунга чыкты. 2018-жылдын соодасынын натыйжасында ал 33 же 34-орунда турган. Көрүп атасыздар, экөөнүн өмүрү бирдей болот. Бирок Фабелик азыр көбүнчө 200 миллион СНГ мамлекеттеринин базары 200 миллион базар, 200 миллион базарда иштеп отуруп 42 гана мамлекетте бар. Ал Тыйга кеткен компания көп мамлекеттерде бар.
ошондой чоң базарда иштеп атып 98 орунда жүрөт. Ал эми Фабелик 25 орунда жүрөт. Эми бул кандай, эмнеге мындай болуп атат? Ал эми тыга кеткен компания болсо Юго-Восточный Азияда иштейт. Юго-Восточный Азия бул деген дүйнөнүн калкынын элинин бир 3/1 ошол жерде жашайт. 2 миллионго жакын ошол жерде эл жашайт. 2 миллион эмес, кечиресиздер, 3 миллиондон ашык экен. Себеби Индия, ал жерде Кытай бар, ал жерде Таиланд, Индонезия, чоң мамлекеттер 3,5 миллиардга жакын эл жашайт. Ошондой чоң базарда иштеп атып дагы содасы аз болуп атат. Ал эми Фабелик аз кичинекей гана базарда иштеп атып содасы көп болуп атат. Ошондо да товары арзан болуп туруп, товары арзан болгондо кошуп келгенде сода азыраак болуп калат, Ал эми товар кымбат болгондо кошуп келгенде сода көбүрөөк болот. Бирок адамдар аны аз алгандыктан арзан болуп туруп, адамдардын кардарлардын саны негизинде сода көп болуп кетет, Мына ошол 25 орунда Фабелик болуп атат. Эмнеге дегенде көбүнчө ал ден соолук продукция эмес, ал көбүнчө адамдар ансыз деле дайым алып турчу продукциялар менен иштеп атат. Ал эми тыга кеткен компания ден соолук менен көрөк иштейт. Фабеликте албетте ден соолук продукциясы бар, бирок ал кошумча. Негизги сода бизде көбүнчө адамдар ансыз деле алып турчу, бул кир жугуч, порошок, идиш аяк жугуч жана башкалар. Атомиде алар бар экен, бирок баасы кымбат экен. Биздин базарга туура келбейт экен. Ал Сингапур үчүн, Индонезия үчүн жана башка мамлекеттер үчүн туура келиши мүмкүн. Кореяга туура келиши мүмкүн, Японияга туура келиши мүмкүн. Анткени дегенде ал жакта айлыктар жогору. Бирок бизге СНГ мамлекеттеринде айлыктар төмөн. Азыр кризис болду, айлыктар мындан дагы төмөн болуп кетиши мүмкүн. Ошол себептен туура келбейт. Ден соолук продукциялары болсо, кымбат товарлардын аларманы ай сайын дагы ала бербейт экен. Аларманы дагы аз. Анткени дегенде ден соолук продукциялары өзү тренд боюнча эсептеп көргөндө, дүйнөлүк топсодо ден соолук продукциялары ылдыйраак деңгээлде жүрөт. Ал эми косметика, парфюмерия, идиш жугуч каражаттар, баш жугуч каражаттар көбүрөөк саткан компаниялар жогоруда турат. Содасы көп болуп турат. Бирок экөөсү өзү дүйнөдө эң көп содалган тармак бул ден соолук жана сулуулук темасындагы продукциялар. Бирок сулуулук 1-чи орунда турат экен содасы боюнча, ден соолук 2-чи орунда. Ал эми СНГ мамлекеттеринде ал экөөнүн айырмасы өтө чоң содасында. Эмнеге? СНГ мамлекеттеринде адамдар ден соолукту алдын ала карабайт. Ай сайын баттарды жешпейт. Жегендер бар, алардын саны аз. Көпчүлүк эл аны жасабайт. Көпчүлүк эл ооруганда гана барып дары-дармек алышып, же доктурга барышат. Эмнеге дегенде бизде медицина арзан, медицина кымбат эмес. Ал эми Европада, чет өлкөдө медицина кымбат. Ошол себептен алдын ала өзүн карашы мүмкүн. Ал эми бизде СНГ мамлекеттеринде ден соолукту алдын ала беришпейт. Ошол себептен ал жердин аларманы дагы аз, ай сайын алгандар дагы аз. Демек ай сайын сода болуп турушу кыйын экен. Кийинки көрсөткүч ассортимент аз болгондо дагы ай сайын сода болуп турушу кыйын. Натыйжасында булардын баары эмнеге алып келет? Башкача айтканда, сиз иштеген компанияда 50-60 товардын 50-60 гана түрү бар болсо, ал эми биз иштеген компания Фабеликте азыркы учурда Кыргызстанда 3000ден 4000ге чейин товардын саны бар, азыр түрү бар. Ал эми дегиле Россия сыяктуу, Казакстан сыяктуу чоң мамлекеттерде 7000ге жакын товардын түрү бар. Азыркы учурда СНГ мамлекеттеринде ассортименти эң чоң компания бул Фабелик. Эми ассортимент аз болсо, албетте адамдар ай сайын сода кылып турушу кыйыныраак. Мисалы үчүн сиз бир дүкөндө бир гана нан сатылса, сиз нанды гана аласыз. Демек сиз айына көп болсо айталы 500 сомдук сода кылып турасыз. Ал эми ал дүкөндө жумуртка дагы бар болсо, нан да бар болсо, дары-дармек да бар болсо, мөмө жемиш да бар болсо, сиз ал дүкөндө сода көп кыласыз. Дал ошондой эле Атоминин учурунда 50-60 гана продукция бар экен, 5-6 раздел бар экен, ар биринде 4-5тен, 5-6дан продукциянын түрү бар экен. 2-3 продукциянын түрү да бар экен. Ошого мен божомо менен 30-40ты көрдүм. Бирок ошону көбөйтүп мен көрбөй калган учурларды эске алып, балким сиз видеону көрүп аткан учурда анын ассортименти көбөйүп 50-60 же 100 продукциянын түрүнө жеткендир. Албетте Атоминин деле ассортименти бара-бара чоңойот, бирок ал үчүн 5-6 жыл өтүп кетиши мүмкүн. Эми сиз ошондой аз ассортимент менен иштегенде сизде соода болушу өтө кыйын. Ал эми Фабеликте ошол эле сиз каттаган адамдар көбүрөөк соода кылып турат. Атоминин учурунда ошол эле соода болуп туруш үчүн сиз ай сайын жаңы кардар, жаңы адам издеп турушуңуз керек. Жаңы адам каттап турушуңуз керек. Натыйжасында бул ушуга алып келет экен. Ошол эле суммадагы акчаны таап туруш үчүн, анткени деген ассортимент аз, жана көбүрөөк ден соолук продукциясы гана жакшы өткүдөй экен. Себеби деген адамдар ден соолук продукциясында чындап жардам берсе, натыйжасына карайт, баасына карабай калышат. Ал эми косметика сыяктуу, шампунь сыяктуу продукциялар өтө эле кымбат экен. Эл аны базар аны көтөрө албайт, ошол себептен көбүнчө ден соолук гана продукциясын сатып калышат. Атомидегилер. Ошол себептен ошол эле суммадагы акча түшүп туруш үчүн улам жаңы адамдарды, жаңы кардарларды издеп туруш керек болот. Бул бизнести кыйындатат. Башкача айтканда, сиз ошол эле $500, $600 же $1000 акча түшүп туруш үчүн сизге улам жаңы адамдар катталып туруш керек. Башында бул Атомиде көп кыйын болбошу мүмкүн. Себеби дегенде башында адамдар жаңы экен деп катталып көрөйүн деп кызыгып катталып көрүшү мүмкүн. Жада калса Фабеликте иштегендер катталып көрүшү мүмкүн. Бул ыктымал. Сей бизнесте деле ошол нерсе болду.
Бирок сей бизнесте барып адамдар катталбай калат. Бул 3 жыл 2 жылдын ичинде болот деген нерсе. Азыркы учурда болду, уже адамдар көп катталбай калышты. Тескерисинче ал компаниядан кетип, бизге да көп лидерлер келишти. Биздин командада азыр көп адамдар сей бизнестен келип чоң ийгиликтерге жетип атышат жана жасап атышат. Жана бул чында эле көп жылдык бизнес экен. Сей бизнес чында эле убактылуу бизнес экен. Эми ынандым. Мурун сиз айтсаңыз жаман көргөм, мен сиз жаман көргөм дегендерди көп эле угуп атабыз. И ошол эле учурда азыркы учурда Атомиге да барып келгендер болуп атат. Сиз балким ошолордун бири болот турсуз, барып иштеп келетирсиз. Иштеп келгенден балким бул видеону көрүп аткандырсыз. Ошол барып келгендер менен сүйлөшүп көрдүм. Мен видеону жасабадан мурун чында эле мындай тактап билип алайын деп. Ошолор мен айткан сөздөрдү тастыкташты. Бир убакта мен айтканда көңүл бурушкан эмес экен. Эми ошол нерсени далилдеп атышат. Чында эле улам-улам адамдар көңүл үчүн 1-2 алып коет экен, андан кийин кымбат экен деп катышат экен дагы. Кайра эле фабрик сыяктуу элдин чөнтөгүнө ылайыктуу продукцияны ала беришет экен. Ошон үчүн бал топтош өтө кыйын экен деп атышат. Ассортименти аз экен. Товары келиши 20 күн күтөт экенбиз, доставкасын 20 күн күтөт экенбиз. А фабрикте 4-5 күн, максимум 1 жума деп атат. Ошол эле учурда товары Бишкекке гана келет экен, Бишкектен ары таксиден жөнөтүп берет экен. Таксиге өзү төлөп алат экенбиз. Фабриктин учурунда таксиге 200 сомдон ар бир коробкага төлөп отурбай, процент алат. Ал 20 сом, 30 сом болуп калат, 40 сом, 50 сом болот, Аз гана суммада болуп калат. Муну эске алганда дагы Атоминин продукциясы кымбаттап кетет, фабриктики арзан болуп калат. Жана ассортимент көп болгондуктан фабриктин учурунда сизде албетте улам-улам алган товарларыңыз көп болгондуктан аны доставкасы да оңоякталат. Кийинки көрсөткүч бул балдарын күйбөй шашпай алсаң болот деген сөз жөнүндө сүйлөшүп кетели. Бул дагы сооданын басаңдашына алып келет. Бул дагы сооданын аз болушуна алып келет. Мисал үчүн буга мисал бир убакта фабриктин каталогтору 1 ай иштечү. Ал эми Oriflame Event'дин каталогтору 3 жума иштечү. Башкача айтканда биздин кардарларга биздин адамдар каталогду көрсөткүчө, алар биздин каталогду көргүчө, алар Event жана Oriflame'дин каталогторун батыраак көрөт эле дагы. Адамдар Event Oriflame'га заказ берип койчу. Анан ошонун негизинде фабрик акыры 3 жумалык каталог өттү. Башында бир аз кыйыныраак болду көнгүчө, көнүп алгандан кийин баш айланат десе 3 жумада эсептеш кыйыныраак. Бирок көнүп алгандан кийин акча көбүрөөк чыга баштады. Кардарлар ошол Event Oriflame'ден албастан бизден дагы ала башташты. Бул сооданы көбөйттү. Ал эми ага чейин кандай болот эле? Биз кийин анализдеп ойлонуп көрсөк, адамдар акыркы 1 жума гана иштейт экен эле. Ага чейин мындай чубалып, шашпай, ойлонуп, иштеп-иштебей, дагы убакыт бар го деп жүрө беришет. Буга мисал сиз экзамен мисал үчүн экзаменге 1 жыл мурун даярданыш керек болсо, студенттердин 90% 1 жыл алдын ала даярданбайт да. Алар 1 ай калганда даярданат, 2 ай калганда даярдана баштайт. А бирок эң көбү 1 жума калганда даярданат, экзаменге. Мына бул көрсөткүч адамдардын көбүнүн психологиясы ушундай түзүлгөн. Шашпай, балым күйбөй топтолот десе, адамдар шашпай 1 жылда топтойт. Ал эми 3 жума гана убакыт бар, кел тез-тез кыймылдайлы десе, адамдар бат-бат тез-тез кыймылдайт дагы, балдар, обороттор, соодалар тез-тез болот. Демек натыйжасында эмне болот? Натыйжасында фабриктин кардарлары бат-бат алып турат, фабрикте чакырган адамдар бат-бат адамдарды каттап турат, ал эми Атомидегилер жай кыймылдайт. Башында чоң лидерлер бат-бат кыймылдашы мүмкүн, бирок адамдар кошумча иштегендердин баары жай кыймылдайт. Эмнеге дегенде дагы убакыт бар, бал күйүп кетпейт, шашпай, кыймылдасак болот. Ошол себептен Атоми эртең чектөө киргизиши мүмкүн. Чектөө киргизгенде бул дагы шартты кыйындатат. Бирок шартты кыйындатканы менен ошону тездетиши мүмкүн. Бирок азырынча Атоминин бизнеси өтө жай болот. Ошол себептен сиз эки жакты салыштырганда ушуну ойлонуп көрүңүз. Же болбосо сиз фабрикте карасаңыз, фабрикте бат-бат кыймылдаш керек, бат-бат иштеш керек. Себеби дегенде 3 жума ичи топтолгон балга төлөп салат дагы, кийинки каталогду эсептейт. Атомин учурунда кийинки каталогду дагы, кийинки айда же кийинки жумада дагы эсептейт. Ошон үчүн сизде 6 ай шашпай иштесеңиз болот. Бул көбүнчө кандай адамдарга туура келет? Мен шашпай 1 жылда 10 000 сом акча тапсам боло берет мага деп кошумча гана иштеп койгон, айына 1000 сом түшсө нормально дегендер үчүн бул боло берет. Бирок андайлар менен алыска кете албайсыз. Эгер сиздин командаңызда бардыгы тең ошондой болсо, анда сиз фабрикте 1 жылда жеткен натыйжага сиз Атомиде 10 жылда жетесиз, же 5 жылда, же 3-4 жылда жетесиз. Фабриктин учурунда сиз тез жетесиз. Анткени дегенде сиздин настроюңуз ушундай болот, командаңыздын настрою бат-бат кыймылдап, бат-бат жетиш керек деген настройдо болосуз. Атомин учурунда командаңыздын баары жай иштеп, шашпай иштесем болот деген настройдо болот. Натыйжасында сиздин оборотуңуз дагы жана 180 000 рубль деген, же болбосо 360 000 рубль деген, 400 000 рубль деген обороттор жарым жылда 1 жылда араң болот. Фабриктин учурунда сиз ай сайын ушундай оборот жасап аткан болосуз командаңыз менен. Натыйжасында эмне болот? Натыйжасында Атомиде сиз 1 жылда 10 000 же 100 000 табасыз, фабриктин учурунда 1 жылда жарым миллион же миллион сом акча таап коесуз. Эмне дегенде ай сайын оборот болуп турат. Анткени дегенде ассортимент да көп, баасы дагы элге ылайык, элдер бат-бат алып турат. Жана бул компанияны да көп жылдан бери уже адамдар тааныйт, билишет, ишенишет, товарларын билишет, ошон үчүн билген үчүн ала берет. Атомини азырынча билишпейт.
Албетте уга келгенде билип калышат. Бирок ага чейин 5-10 жыл, 5-6 жыл өтүп кетиши мүмкүн. Сиздин өмүрүңүз өтүп атат, же болбосо 5-6 жылыңызды сиз Атомиге багыштайсыз, шашпай адамдар арасында шашпай кыласыз. Же болбосо бат-бат кыймылдап, фабрик менен кошо кыймылдап, 5-6 жылда сиз уже миллионер боло аласыз. Ушундай мүмкүнчүлүктөр өзүңүз карап тандап көрүңүз, эки жакты ойлонуп көрүңүз. Эгерде сиз жай кыймылдайм, менин балым күйүп кетпесин, сакталсын, топтолсун, 1 жыл бою топтолсун, жарым жыл бою топтолсун, анан натыйжасында мен 4200 же 8000 рубль айрыга алайын десеңиз, пожалуйста, Атоми сиз үчүн көбүрөөк туура келет. Бирок сиз жок, мен бул бизнеске мен бизнес кылганы келдим, мен акча тапканы келдим, мен ойногону келген жокмун, мен ойноп шашпай кечке телефон чукуп ар кайсы жылдыздарды карап отура берейин деген максатта келбедим мен. Мен бат-бат кыймылдап, мен бат-бат квартира алышым керек, бат-бат машина алышым керек, бат-бат чет өлкөгө чыгышым керек, мен жашоомду өзгөртүшүм керек деген максатта келген болсоңуз, анда сизге фабрик көбүрөөк туура келет. Себеби дегенде фабрикте ритм бар, постоянно кыймылдап туруш керек. Бат-бат кыймылдап, бат-бат каталог жабабыз. Бат-бат кыймылдап, каталог жабат, бат-бат айлыктарга чыгабыз. Адамдарды бат-бат бол мына каталог өзгөрдү, мына жаңы акциялар чыкты, жаңы распродажалар чыкты, жаңы белектер чыкты деп кызыктырыш оңоюраак. Ал эми Атоминин каталогунда эмнени көрсөтүп кызыктырасыз? Билем мен каталогун, бааларын да примерно билем. Эч нерсе өзгөрбөдү. Болду, бул керек болсо сага айтам деген сөздөрдү угуп, шашпай жүрө бересиз. Сизге ошол вариант туура келсе, анда Атоми сиз үчүн эң мыкты вариант. Бирок сиз акча тапкым келет, мен жашоомду, турмушумду ушул жыл өзгөртүшүм керек десеңиз, ушул жакынкы 1-2 жыл ичинде өзгөрткүм келет десеңиз, анда фабрик сиз үчүн көбүрөөк туура келет. Ал эми шашпай отурам десеңиз, пожалуйста, Атоми. Дагы кийинки айта кетчү нерсе, мына сен ушунча Атоминин продукциясы кымбат дедиң, фабриктики арзан деп атасың. Эми кичине эле айырмасы бар десеңиз, 3-4 эсе айырмасы болуп атат. Мен далилдер менен көрсөтүп бере алам. Мындан кийинки биздин видеолордун бөлүгүндө как раз биз эки жактын тең продукцияларын салыштырып, баалары менен көрсөтүп бергенбиз. Мына Дария экөөбүз айтып беребиз, ошол видеону көрүп чыгыңыздар, эгерде сизге чындап далил керек болсо. Далил керек болбосо, ошону сиз каталогду дагы өзүңүз ачып алып текшерсеңиз да болот. Атоминин официалдуу сайты бар, фабриктин официалдуу приложениеде каталогу бар. Play Market'ке кирип, каталог фабрик деп карап, көчүрүп алып, бир сыра көрсөңүз болот. Анан ошондой эле бир нече окуяларды айтып берсем, мен ошо сиздерге көбүнчө талашканда мен жеңип чыгам, утуштам, эмне дегенде илимге таянып айтам деп атам. Ошол боюнча бир-эки далилди катары айтып кетейин. Мисалы үчүн бир тааныш башка компанияда иштеген лидерлердин бири, биз 4 жолу талашканбыз. Ошондо 3-чү жолу, 4-чү жолу жолукканда айтты: "Ушул 3 жолу сен уттуң, бул жолу сен адашасың. Мунусунда сен точно билбей каласың, адашасың. Буга чейин признаю, баш ийдим, сен жеңдиң 3 жолу. 3 жол тең сен айткандай болуп чыкты" деп 4-чүсүндө утуласың деди. 4-чүсүндө утулду. 4-чүсүндө утулгандан кийин 5-чиде да ошол окуя болду. Анан кийин сей бизнес жана бир нече компанияда иштеп көрдү, мага айтпастан. Андан акыры айланып, арадан 3-4 жыл өткөрдү ар кайсы компанияда, айланып бизге фабрикке келип, азыркы учурда эми иштей баштаган кези. Чындап эле фабриктин келечеги бар экен, башкаларды чындап эле сен айткандай болуп, уже проблемалар башталды. Мен кичине иштеп эми ийгиликке жете баштаган, проблемалар башталып атты деп айтып, акыры признавать айтып келди. Бул опыты бар эле адам, лидерлердин бири. Дагы бир лидерлердин бири, бизде фабрикте иштеп жүрүп, бир убакта биз убактылуу башка бизнес менен алек болуп калганда, бул адамдар экөөсү башка ден соолук компаниясына, жана мен айткан Кытайдын тыгы кеткен компаниясына барып кетишти. Анан ошол жылдары акырындык менен түшүп отуруп 20-чы орундан 98-чи орунга чейин түштү акыркы 3-4 жыл ичи. Эмне себептен түштү, аны мен азыр сүйлөп отурсам сөзүбүз көп кетет. Анын себептерин да билгенбиз, алдын ала мунун баарын болорун билип эле көрүп эле жүрөбүз. Себеби дегенде бул тенденция, тренд бар. Ден соолук компанияларда мындай тренд бар, түшүп кете берет. Ден соолук компаниялар барып содасы барып азайып кете берет да. Бардыгы эмес, арасында көпчүлүк ошондой, анын өзүнүн себептери бар. Анан ошол эки лидердин бирөө менен сүйлөшүп, талашып отуруп калдык, сүйлөшүп. Анан өзүнүн компаниясын чакырат, анан биз өзүбүздөн чакырабыздан кийин сүйлөшүп калдык. Мына кел, чын мына компания жакшы деп эле натыйжаларды көрөлүчү, мына кел натыйжаларды салыштырайлы. Мына бизде ушундай натыйжа азыр мына жасадык, 1 жыл иштеп эле, 1,5 жыл иштеп, кайра фабрикте ушул натыйжага жеттик. Сен уже 4-5 жыл болуп калды, ошо 4 жыл, 3-4 жыл болуп калды. Кандай натыйжа болду? Сен фабрикте 2 жылдайбы, 3 жылдай иштедиң, тиякта иштедиң. Кайсы жакта акча көп десек, чынында фабрикте деди. Мен фабрикти жаман дебейм. Фабрикте мен чындап аябай көп ийгиликтерге жеткен. Мен фабрикте иштеп машина алгам, фабрикте иштеп той кылдык. Мен күйөөгө тийгенде той кылдык. Ошол чыгышларга бүт фабриктен таптым. Көп нерсеге жеттим фабрикте. Азыркы компанияда мен акча көп таппадым, бирок мен ден соолук таптым деген.
Чында эле ден соолук компаниялардын элге сооп жагы пайдасы бул албетте элдин ден соолугун оңдоп, көптөгөн адамдардын өмүрүн же көптөгөн адамдардын ден соолугун сактап калганы жакшы нерсе. Мен азыр элдин ден соолугун сакташ үчүн иштеп атам деген. Демек түшүнүктүү, албетте эгерде сизге ден соолук керек болсо, ден соолук компанияда иштегениңиз туура болот. Бирок биздин компанияда фабрикте да ден соолук темасы бар. Бул менен да иштейбиз, бирок бизде бул негизги нерсе эмес, бизде бул кошумча. Акча түшүктүрүүчү булактардын бири. Ошол эле учурда көптөгөн адамдарга ден соолук боюнча проблемаларды чечип бергени сонун мүмкүнчүлүк. Бизде чындап эле ден соолук продукцияларынын жардамы менен көптөгөн адамдардын ден соолукторун оңдоп атабыз. Бирок ошол кыз айткандай эле, чындап эле ошол келин айткандай, ден соолук компаниясына бир гана ден соолук үчүн барат экенсиз, акча азыраак болуп калат экен. Ал эми акча да болсун, ден соолук да болсун, сулуулук, тазалык да болсун, көптөгөн продукцияларда, экологиялык таза продукцияларда элдин чөнтөгүнө ылайыктуу, жеткиликтүү баада, өзүмдө чыгаша кетирбестен алайын десеңиз, анда фабрик бул идеалдуу вариант болот. Албетте бир гана фабрик деген, ушул сыяктуу компаниялар. Ошонун бири, эң күчтүүлөрдүн бири фабрик. Дагы бир күчтүү, көп жылдан бери, 23 жылдан бери тармактык маркетингде, же 19 жылбы, же 23 жылбы, бир аз адашышым мүмкүн, бирок тармактык маркетингде миллионер болгон күчтүү лидерлердин бири Станислав Санников да өзүнүн видеосунда айтат. 1000 чаласаңар дагы бул чындык, ал фабрикте иштебейт, ал башка компанияда иштейт, Россиянын башка компаниясында иштейт. Бирок фабрик ориентир алып, биз менен достошуп ориентир алып, фабрикти өзүнүн компаниясы үчүн үлгү катары көрөт. Ошол айтып атат, 1000 чаласаңар дагы Россияда, Россиянын компаниялары боюнча азыр атаман биринчи орунда чемпион бул фабрик болуп атат. Чында эле приросттор аябай көп, натыйжаба эң сонун өсүүлөр болуп атат. Биз ушул компанияга теңелсек болот, ушул компания үлгү кылып алсак болот деп айтып атат. Мына ошондой компания менен иштешип атабыз биз. Ошол компанияны дагы бир жакшылап изилдеп, эки жагын тең, Атоминин да өзүнүн күчтүү жагын жана минустарын изилдеп, фабриктин дагы күчтүү жагын, минус жагын изилдеп, анан кийин гана чечим чыгарсаңыз, ошондо сизде бул чындап толук, туура жана толук ойлонуп, туура чыгарылган чечим болуп эсептелинет. Эгерде андай кылбасаңыз, эки жак тең бирдей изилдеп турган чечим чыгарбасаңыз, эртең арадан 1 жыл, жарым жыл, же 2 жыл өткөндөн кийин аттиң кылып калышыңыз мүмкүн. Мисалы үчүн менин коллегаларым, кээ-бир коллегаларым аттиң кылып кала беришти, анткени дегенде жанагы келин деле бизге келип иштеген аракет кылды, бирок командасы курулуп калган, аларды таштап кете албайт. Эки жакта иштей албайт. Ошол абалга келип калбаш үчүн азыртан эки жакты тең, эгерде сизди чакырып, ушул Атомиде иштеп аткан болсоңуз, иштесемби деп аткан болсоңуз, эки жакты тең карап анан чечим чыгарыңыз. Жарымдалайын 1 жылдан кийин аябай чоң аттиңде болуп калбаңыз. Өзгөчө 1990 деген эреже иштебесин дагы бир сыйра изилдеп билип коюңуз. Ошондой эле эгерде сизге фабрикте ай сайын бал жасаш керек экен, бизде топтолуп турат, деди кыйналбайсың, фабрикте кыйналасың деп айтчу болсо, дайым эсиңизде болсун, ай сайын соода болбогон бизнесте ай сайын акча жок. Ай сайын оборот кылыштын кереги жок десе, анда ай сайын акча жок дегенге барабар. Ай сайын акча жок. Ай сайын акча болуш үчүн ай сайын соода болуп туруш керек. Ай сайын соода болуп туруш үчүн ай сайын PV же бал топтоп туруш керек. Эгерде ошол балды же PV-ни топтобосоңуз, анда 1000 маркетинг планда кооз болуп 100 000, 200 000 PV, миллион PV деген нерсе болсо дагы сизге акча түшүп турбайт. Анан өзгөчө Атоминин маркетинг планында сиз жана көрүп кеттиңиз, баланс бир бутуңуз өсүп кетип, экинчи бутуңуз өспөй калса, анда ал оборотуңуздун пайдасы жок. Фабрикте ошол учурда дагы сизге төлөп койгон болмок эле. Бирок Атомиде сизде сактап ошол топтоп алсын деп сиздин балыңызды карап жүрө берет. Демек, ай сайын бал жасаштын кереги жок, ай сайын акча жок дегенди түшүндүрөт. Ошол эле учурда эгерде продукция доллар менен келчү болсо, доллар менен келген товарлар дайым кымбат болот, жана арадан жылдар 5-10 жыл өткөндө дагы кымбаттап кете берет. Эмнеге дегенде, доллардын курсу, эгерде сиз 20 жыл мурунку курсту көрсөңүз, азыркы курсту көрсөңүз, доллардын курсу дайым өсүп турат. Ал эми биздин сомдун курсу дайым түшүп, инфляция жүрүп турат. Демек, бул эмнени түшүндүрөт? Бул деген Россиянын рубльдин курсу дагы дал ошондой, ал көтөрүлүп кете бербейт. Кытайдын юани дагы көтөрүлүп кете бербейт, ал төмөн турган аракет кылат. Эмнеге дегенде, дал ошол учурда гана Кытайдын товарын элдер дүйнө жүзү көп алып атат. Эмнеге дегенде, Кытайдын юани көтөрүлүп кеткен жок. Россиядагы рубльин ошентип төмөн өтө көп көтөрбөй, төмөн кармаган аракет кылат, аны кымбаттата бербеген аракет кылат. Дал ошол себептен Россиянын товарын башка мамлекеттер оңой алат. Эмнеге дегенде, рубльга чакканда, рубльдан которгондо ал арзан болуп калат. Ал эми долларда чыгарган компаниялар дайым кымбат боло берет. Сиз айтышыңыз мүмкүн, биз долларда албайбыз, биз сомдо алабыз, рубльда алабыз. Ооба, сизге сомдо рубльда берип атат. Бизге деле рубльда бербейт, бизде Кыргызстанда сомдо келет. Бирок товар өзү рубльда өндүрүлүп чыгат жана рубльда сатылат бардык башка мамлекеттерге. Дал ошондой Атоминин продукциясы дагы жана көптөгөн чет өлкөдөн келген, Америка, Европадан келген компаниялардын дагы продукциялары дайым бизге доллар менен келет. Мисалы үчүн ушул өкүлчүлүк, ушул бизде Кыргызстандагы же Россиядагы өкүлчүлүктүн жетекчиси товарды эч убакта рубльда албайт. Ал
же Кореянын акчасын да алат, же долларды алат, Ал эми Кореянын акчасы ал привязка болгондо көпчүлүк учурда долларга привязка болуп келиши мүмкүн. Атомидин учурунда так маалыматым жок, так ушундай болот деп айта албайм, бирок көпчүлүк учурда чет өлкөдөн келген компаниялардын көпчүлүгүнүн курсу же товары доллар менен привязка болот. Доллар өскөндө анын товарынын баасы өсөт дагы. Ошол доллар менен келет. Дал ошол себептен 5 жылдан кийин сиз курганда көптөгөн кардарларыңызды жоготуп алышыңыз мүмкүн. Көптөгөн чет өлкөдөн келген компаниялардын келечеги ошондой болуп атат. Бул Арифемде да ошондой болду, Эмбайда да ошондой болду. Товарынын баасы кымбаттап кетти дагы. Эл көтөрө албай, уже бизге окшогон доступный элдин жүзүнө ылайык баада сунуш кылган компанияларга кадар болуп калып атат дагы. Ал жерде иштеген лидерлер бизнестери кыйрап калып атат. Дал ошол себептен мисалы үчүн Элар деген компания келген, көп жыл болду, 5 жылдан өтүп калды. Кокуй мына өкүлчүлүк ачылат, мына ачылат деп жүрүп, дагы азырга чейин дагы өкүлчүлүк ачыла элек, анткени ал чет өлкөнүн компаниясы үчүн биздин элдин содасы аз эле болуп калат, себеби товарынын баасы кымбат. Ошол эле себептен Эмбай дагы 15 жылдан ашык иштеп койду окшойт биздин Кыргызстанда, бирок азырга чейин өкүлчүлүк ачыла элек. Казакстандагы 15 жыл иштегенде араң ошондон кийин гана өкүлчүлүк ачылды. Эмнеге дегенде биздин содабыз ал мамлекеттер үчүн эч канча болбой калат, анткени дегенде алар көп айлыктары жогору мамлекеттерде сода алган үчүн долларга эсептегенде көп сода кылып берип коет дагы. Биздин мамлекеттердин содасы аз болуп калат, ошол себептен өкүлчүлүк ачылбай кала берет. Атоминин дагы Кыргызстанда өкүлчүлүк ачылышы бул чоң күмөн, ачылышы да мүмкүн, ачылбашы да мүмкүн. Бирок 50-60-70% кепилдик бере алам, ачылбайт Кыргызстанда. Эмнеге дегенде Кыргызстандын содасы анчалык көп боло бербейт. Корея үчүн бул кызыксыз болуп калышы мүмкүн көпчүлүк учурда. Себеби дегенде көптөгөн чет өлкө мамлекеттер үчүн биздин кичинекей базарлар үчүн, биздин арзан базарлар кызык эмес болушу мүмкүн. Андан көрө ал Индонезияда, Филиппинада же Вьетнамда же Лаоста же Камбоджада ачканы алар үчүн кызыгыраак болот. Же Америкада же Европада өзүнүн базарларын ачканы алар үчүн кызыгыраак биздин базарга караганда. Ошол себептен келечекте сиздин бизнесиңиз көп жылдар бою иштеп жүрүп келечеги жок болуп калышы мүмкүн. Ошол ыктымал дагы бар. Мындан тышкары эсиңизде болсун, менин 1990 деген видеом бар. 1990 эмнеге иштебейт деген видеом бар. Сизге дагы дал ошону көрсөтүп чакырып аткан болуш керек. Көпчүлүк жаңы компаниялар сизге сен 1% болуп каласың, же 9% болуп каласың. Башка кийин келгендер сага 90% болот. Ал эми фабиликте сен 90%-ын арасында жүрөсүң деген жалган иштебеген форманы сизге көрсөтүшөт. Ал эмнеге жалган экенин мен ошол видеомдо айтып бергем. Мен көп жылдык сырттан, мен 10 жылдан бери тармактык маркетингде жана кадимки бизнесте, бизнес тармагында жүрөм. Бирок баштаганда эле тармактык маркетингден баштагам. Ошол себептен мен үчүн тармактык маркетинг темасы дайым кызык болуп жүргөн. Ошол себептен мени дагы ар кайсы компанияларга дайым чакырчу. Ошол себептен мен көп компанияларды көрүп жүрүп, көп компаниялардын тарыхын билем. Жөн сизге айтып аткан жокмун. 1990% деген эреже иштебейт экен чынында. Ал болгону божомол экен. Теория жүзүндө кээ бир адамдарга иштейт, өтө аз сандагы адамдарга иштейт. Бирок көпчүлүк 80% адамдар үчүн ал иштебейт экен. Тескерисинче башка мыйзам иштейт. Ошол мыйзам боюнча 1990 эмне үчүн иштебейт деген видеодо дагы көрүп чыксаңыз болот. Мен ага толтура далилдерди көрдүм. Жана толтура далилдерди келтирип бере алам. Жана мен дагы ошол эле учурда менин командамдагы лидерлер дагы ошол эреженин иштебесине чоң далил болуп бере алат.